Саламатсыңарбы окуучулар? Маанайыңар жакшыбы? Мен силерге азыр жомок айтып берем. Түлкү менен кумурска. Түлкү менен кумурска достошуп, буудай айдамак болушат. Куу түлкү күнүгө эле шулто таап, бир күнү ичим, дагы бир күнү башым ооруду деп айтып, жайлоого кымыз ичкени жөнөп кетет. Кумурска эртеден кечке чейин иштеп, бирде буудай сугарса, бирде отойт. Акыры буудай дагы пышат. Түлкү эгинди көрүп, кумурсканы алдап, бардыгын өзү алмакчы болот. Досум, кумурска, буудайдын түшүмүн бөлүп эмне кылабыз? Кел андан көрө чыркап жарышалы. Жыйналган үймөккө ким биринчи келсе, буудай ошонуку болсун, деп түлкү айтат. Кумурска ойлонуп макул болот. Экөө тең турушат. Кеттик деп кыйкырган бойдон түлкү чуркап жөнөйт. Түлкү кулагын жапырып, куйругун түйгөн бойдон күчүнүн баарынча жүгүрөт. Ал эми кумурска эсооп чуркабай эле түлкүнүн куйругуна жабышып алат. Түлкү үлгөн даңга жетип силкинет. Кумурска жыйналган эгиндин үстүнө отуруп калат да мынтип кыйкырат. Эй, түлкү, эмне элейип турасың? Түлкү таң калат. Сен кайдан жетип келдиң? Мен бая эле келгем, сен келгенче жатып эс алдым. Эми эсиң ооп калган го, дейт кумурска. Ошентип кытмыр түлкү кумурскадан жеңилип калат. Башка айла таппай түлкү ал жерден кетет. Кумурска болсо жайды жайлар, эмгек менен баккан буудайын компасына кийирип алып, токчулукта жашап калган экен. Ал эми жолкоо түлкү кыш бою ачарчылыкта күн өткөргөн экен. Балдар, менин жомогум силерге жактыбы? Анда саламатта калгыла.